Анан айтсаңыз, жогоруда айттыңыз го, мына коррупция менен күрөшүүнү баштайбыз биринчи билим берүү тармагында депчи. Азыр мисалы коррупция бар, баарыбыз эле билебиз да, барсаң места жок, орун жок деп чектелишет да. Ошонун негизинде акча берип аргасыз болосуң ата энелер. Анан мектептер жетишсиз, бала бакча жетишсиз, анан кантип коррупция менен күрөшөбүз? Кандай жол менен? Эми мындай да, мен сиздерге айтарым, бул жерде коррупция менен күрөшүүдө бизди эл дагы туура кабыл алыш керек да. Мына сиздер дагы журналисттер, сиздер дагы массалык маалымат каражаттар бардыгыбыз биргеликте күрөшүшүбүз керек. Бул менен жалпы президент же болбосо бир областтын губернатору же бир шаардын мэри менен укук коргоо органдары менен чектелбеш керек да. Бул жерде эл дагы колдоп, ушул президентибиз кабыл алган чечимдерге колдоо көрсөтүш керек. Мына бүгүнкү күндө мен шаар башчысы катары ушундай сөздөрдү угуп атам, акча сурап атат. Мына өзүңүз дагы айтып атасыз да, журналист сиз айтып атасыз, акча сурап атат. Бирок менин колума бир дагы арыз же болбосо мына акча алды деген факты келбейт. Бергиле мен аны 1 минут дагы кармабай алмаштырып, ошол жерге тазасын коюп берем. Мен азыр мына кеңешмеде өзүңөр көрдүңөр, мен дагы таза болоюн, мен дагы аракет кылып иштеп берейин таза. Бирок ар бир мектеп же болбосо бала бакчанын жетекчилери, директорлору таза иштеш керек да. Анан эгер акча керек болсо анда бизнеске кетиш керек. А жок, ушул иш аны кызыктырабы иштеш керек, таза көрүнгөндөн акча сурабаш керек. Туурабы? Мен дагы сурабайын, алар дагы сурабасын. Бардыгыбыз биргеликте таза иштешибиз керек. Анан отуруп алып, ал мектепте же болбосо бала бакчада акча жыя турган эмес да. Жардам бергиле силер, журналисттер дагы жардам берип. Факты менен бергиле, мен андайларга катуу чара колдонуп берем. Макул, мына сөз менен чектелип калып атабыз да, сөз менен. Эгер мен силер ушундай факты таап бере турган болсоңор, анда мен катуу туруп берем да. Макулбу? Ушун жардам бер. Мына кайсы мектеп директору сурап